кайырчылар бар. Неге кыйналган кишилер бар. Анан аларды ойлоп айтат, эл ойлоп атат дегенде ал жерде бир критика бар экен да. Ал Кудайга критика. Как будто сен жакшы ойлоп атасың, максат муктаров элдер көчөдө калып туруп мындай тиленчип атат. Кудай аларды карабайт абы. Андай нерсе жок. Ал адам өзү тандаган. Өзүнүн кылган кесепети менен ошондой состоянияга түшкөн. Ал өзүнүн каалоосу менен болуп атат, Кудайдыкы эмес. Эгер баягынын ырыскы Кудайдан келет десе эле бүттү, адамдан келбейт десе бүттү, ал сразу көтөрүлөт. Бир. Экинчиси, балким анын тагдыры боюнча ушунчалык байыш үчүн же бир нерсени түшүн үчүн ошол даражага түштү. Биз ага эмнеге кийлигишип атабыз? Ошон үчүн мындан кийин мен бомушка да ичим ачышпай калды, бирөөсү $1,000,000 жоготуп берсе да ичим ачышпай калды. Ар кимдин өзүнүн Кудай менен арасындагы алыш берешеси бар. Ага биздин кийлигишкендин кереги жок. Ошо сыяктуу, ошого сиздер дагы айта турган нерсем, бирөөгө бирөөнүн тагдырына кийлигишпеңиздер. Өзүңүздөр болсун. Анан ыраазычылык